Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Суроо жооп рубрикасы. Ошол эле учурда мага социалдык тармактардан Караколдогу Кусейин Карасаев атындагы лицейдин мугалими Турцияга балдарды алып баратып конкурска катышып, конкурска жанагы олимпиадага катышам деп алып баратып, анан Истамбулдан ошол жерден кармалган экен. Ошол боюнча дагы көп суроолор келип атат. Көп суроолор, мен бирөөсүн эле окуп коеюн, себептен мында кененирээк жазган экен. Саламатсызбы Илим байке, Турцияда дайынсыз жоголгон биздин агай тууралуу эмне айта аласыз? Бул кишинин тагдыры да Орхан Инанды агайдыкындай болобу? Менин классташым да сапаттуу мугалимдеринен болчу, азыр эми Мариф болуп калышпадыбы? Мен айттым да ал досумна. Сапаттуу мугалимдерин камайт, суракка алат, бирип туруп неге барышат түшүнбөйм ушуларды десем, ал айтат: Мариф болгондо бизге Түркия бийлиги эми ээн эркин кирип чыгасыңар, силерге баары зеленый деген деп, ошондо Эрдоган сөзүнө турбаптыр да дейт да. Эми ошого окшогон суроолор. Мен мындай деп айтып кетейинчи, эми мына бул жерде дагы жазып атпайбы? Менин классташым да сапаттуу мугалимдеринен болчу, азыр эми Мариф болуп калышпады. Мен айттым да ал досума, сапаттуу мугалимдерин камайт, суракка алат, бирип туруп неге барышат түшүнбөйм ушуларды десем, ал айтат: Мариф болгондо бизге Түркия бийлиги эми ээн эркин кирип чыгасыңар, силерге баары зеленый деген депчи. Кептин баары Түркия бийлиги деген да. Эми Түркия бийлиги дегенде ким? Түркия бийлиги болгондо Түркия бийлигинин башында Эрдоган турат да, туурабы? Анан сиздин классташыңызга Эрдоган өзү чалып, же болбосо Эрдоган өзү сүйлөп айткан эмес да, ушундай зеленый болот депчи. Билдирип кетчү да, мен жана айткандай эле, биздин мугалимибиз мурда ошо Сипат, Сапат системасында окутуучу болуп иштеп жүрүп, андан кийин окутуучу болуп Мариф мектебинде окуган деп айтып атышат. Окуткан эми Карасаев атындагы лицейинде, ошол жерде окутуучу экен, мугалим экен кыскасы. Балдарды ошол жерде конкурска, жанагы олимпиадага катышат деп алып баратканда Истамбулда кармаган экен, ошол бойдон кармалып турат. Ал киши ошол бойдон кармалып турат. Эми кармалганда бизде эмне болот? Баягы Тышкы иштер министрлиги барат, катышат, чоо жайын билет, эмне боюнча кармалды, кандай айып тагылып атат деп, анан адвокат жалдаганга, коргоочу жалдаганга жардам берет. Болду, эми баягы каналдар аркылуу сүйлөшүп, биздин жаранды кой бергиле, тиги бу дегендей багыттарда иштер жүргүзөт да, дипломатиялык иштерди жүргүзөт. Болду. Калганын баары, басымдуу көпчүлүгү бул Түркия бийлиги чечет. Эми мындай да, Эрдоган болсо бүгүнкү күндө картайып калган лидер, өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Эрдоган бир Караколдогу мурда Сибатта иштеп жүргөн бир мугалимди эле эмес, Эрдоган килейген эң оппозициянын эң алдыңкы өкүлдөрүнүн бири болуп турган, Истамбулда бийликтин өкүлүн жеңип чыккан, абдан популярдуу болуп турган Истамбулдун мэрин камап койду. Аны камагандан кийин биздин мугалим ага ким болуп кетиптир? Элестеткиле өзүңүздөр. Канча деген ошол жерде миңдеген, жүз миңдеген кишилер жана Истамбулдагы митингдерди каршылык акцияларын чыкканын көрдүңүздөр да. Ошол экинин баарына туруштук берип, ошого карабастан камап койбодубу? Анан мисалы мугалимдер, сиз эми бул мугалим ал кишиге эмне айтат? Албетте Эрдоган мырза бул мугалим жөнүндө дагы билбеши да ыктымал. Анын ошол бийликтин түзмө түз көрсөтмөсү бар. Бүт Сибат, кийин Сапат системасына тиешелүү болгон, азыркы Эрдогандын бийлигине коркунуч келтирген, ал эми ошол Фетхулла Гүлендин окутуучулары, же болбосо анын окутуу системасындагы адамдардын баардыгын, тиешесинин баарын, баягы чоңураак балыктардын баарын камап, жоготуп антип минтип атат да. Себеп дегенде ал киши ушул Феткуллах Гүлен менин бийлигиме, Феткулла Гүлен ал киши өтүп кетти. Өтүп кетсе дагы анын ошол системасына, анын идеологиясына аралашкан адамдардын баардыгы
жалпысынан менин бийлигиме каршы турат. Ошондуктан ошонун баарын кармаш керек, сурак алыш керек. Керек болсо эгерде тигил же бул адамдарга тиешеси бар болсо анда камаш керек деген сыяктуу эле иш жүрүп жатат да. Бизде өзүңүздөр билесиздер да, баягы Көлбаевка тиешеси бар же болбосо чогуу отуруп калган адамдарга чейин камалып чыгышты го, кирип чыгышты го. Бүт баары кирип чыгышты го. Ошол сыяктуу эле иш аракеттер, бирок андан дагы балким катуудур Түркияда жүрүп жаткан учуру да. Ошондуктан мен минтип айтып кетет элем. Албетте өкүнүчтүү нерсе болду. Албетте биздин мисалы расмий бийлик кайрылып жанагындай дипломатиялык булактар аркылуу, дипломатиялык каналдар аркылуу жанагындай иштерин алып барат. Бирок ал иштери ошондой эле. Андан ашып кеткен иштери болбойт. Эч ким азыр эчтеке деп айта албайт. Эмне айып тагылды экени жөнүндө дагы маалымат жок. Кайсыл жерде жатат, эмне үчүн кармалды дагы маалымат жок. Бирок кармалганда мисалы биз канча кыргыз ошол жака барып келип жүрөбүз, түшүнүктүү да. Ошол Архан Инандыга, Арханбейге байланышы бар, ошол эки менен тааныштыгы бар, билиши бар деп камалып атат да, кармап атышат да. Эми албетте баягы мен да үмүттөнөм, баягы эптеп чыгып кетет, кутулуп кетет, жакын арада бошонот дегенчи. Анын баарыбыз эле үмүттөнөбүз го. Бирок мен мындай деп айтып кетмекчимин да. Эгерде ушундай нерсе болуп атса, сен бирдекеге тиешелүү болсоң, сен мындай өзүңдү карап жүрүшүң керек да. Ойлонуп иш кылышың керек. Эми Орхан бейге тиешең бар болсо, анда ошол жака барыштан ойлонуш керек болчу. Барыш керекпи, барбаш керекпи? Ал эми жанагы мисалы мага суроо бергендей, тиги бийлиги кепилдик бербеди беле, анан тиги болбоду беле, мындай болбоду беле депчи. Эми бийлик кепилдик берди деген бийлик эмес, тиги президенттер деле азыр бүгүн бирди сүйлөп, эртең башканы сүйлөп атпайбы? Трамп деле тиги 24 саатта согушту бүтүрөм деп эле кепилдигин берип кыйкырып өкүрүп атпады беле? 24 саат эмес, 100 күн болду. 100 күн болду Трамптын президент болгонуна. Көрүп атпайсызбы эмне болуп атканын? Ошондуктан мисалы бул эми оозунун жели да, айтыла берет, сүйлөнө берет. Тем более бирөөдөн угуп атса. Азыркы заманда ар бирибиз эле өзүбүздүн жашообузду өзүбүз караш керек болуп турган заман. Кооптонуп, ойлонуп иш кыла турган заман. Эгерде Орхан Инандыга байланышың бар болсо, ал киши канча жылга кезилди? 20 жылгабы же өмүр бою кезилдиби? Мен эсимде жок. 20 жылга кесилсе керек. Эми 20 жылга кесилгенин билесиңер. Эрдоган жанагынтип бийлиги үчүн өлүп талып атканын билесиңер. Азыр бүт бийлик структураларынын баары ошол эки күрөшүп жатканын билесиңер дагы. Анан эми бетиятты кадам болуш керек. Анда ал жака учпаш керек болчу. Андай болсо, ошондой бир коркунучтун бир кандай бир кичинекей белгилери болсо эле учпаш керек болчу. Мен мисалы Орусияны, Кремльди, Путинди баймабай сындап келем. Ошол сындап баштагандан баштап мисалы мен Орусияга барбайм, барбаганга аракет кылам. Себеби ким билет ал жерден? Ал жерден ар кандай провокация да болуп кетиши ыктымал да. Түшүнбөй да каласың да эмне болуп кеткенин. Андан ары отура берсе, сени камап туруп бир жерге барып тыгып салса, анан дипломатиялык багытта иш алып баргыла депчи. Ошондой да. Мен эми баардык ушу менин угармандарым, көрөрмандарыма айтам да. Сиздердин коопсуздугуңуздар сиздердин эле колуңуздарда. Башка эчтеке жок, айла жок тилекке каршы. Ушундай. Заман уламдан улам ушундай болуп баратат да. Баягы кайсы өлкөдө болбосун бизде деле ошондой. Бийлик өзүнүн бийлигин коргош үчүн көп чараларды көрөт. Ал жерде акыйкаттыкты издеп табуу дегенди унуткула, андай жок. Ал жерде жалаң гана кызыкчылыктар болот. Эрдоганда деле ошондой. Түркияда деле так ошондой болуп турган учур. Азыр сиздер митинг кыласыңарбы, өкүрөсүңөрбү, кыйкырасыңарбы, так ошондой. Албетте мен бир окудум, айрым бир оппозициялык өңүттө жүргөн адамдар сыртта отуруп алып жазганынчы, бул тиги бийлик атайын салып берди депчи. Мен анчалык деп ойлобойм. Эгерде бийлик салып бергиси келсе, ал оңой эле салып берип коет, ар кандай башка жолдору деле бар. Ал тиги канча 2-3 жыл канча болду Орхан бейдин ал жерде камалганына? 3-4 жыл болуп кеттиби? Ал 3-4 жыл күтпөй эле башкача кылып салып берип коймок. Салып берем десе.
мен ошондуктан мисалы андай ишенбейм да, бирок болор иш болду эми андан ары только үмүт ошол жердеги адвокаттардын иштерине көз салып эле аракет кылыш керек, туугандар ошол эки аракет кылыш керек. Мен көрдүм ал кишинин жубайы дагы кайрылып атыптыр, ыйлап кайрылып атат эмне алабыз эми сабыр тилейбиз, кайраттуу болгула дейбиз, башка айла жок туугандар. Сиздер дагы ошону ойлонушуңуздар керек. Арканбейге тиешеси барлар, ошо Сибатка тиешеси барлар ошо Түркия аркылуу учаарда, ошол жака кирэрде, ошол жака барарда ойлонуп иш кылгыла, андан башка айла жок достор. Ошондой эле айтам. Анан баягы бийлик кепилдик бербедиби, анан Эрдоган сөзүнө турбай калдыбы деген бул жаш баланын сөзү да. Кайсы президент кимге кепилдик берип атат? Бийлик деген ал жерде керек болгон учурда чоң кирейген мамлекеттик структура болуп, ал жерде миңдеген киши болуп алат, 100 000 киши болуп алат. А керектүү учурда жалгыз Эрдоган болуп алат. Ошондуктан ошондой сөзүнө турду, аныкын деген сөз таптакыр болушу, ыктым болушу мүмкүн эмес достор. Бир гана нерсе ошол МИД аркылуу эле сурана бериш керек, какшап Түркияга барып ошол адвокат жалдаш керек, ошол адвокаттан угуш керек. Азырынча мен интернеттен башка маалымат уга албадым. Эмне болуп атканын дагы, эмне айып такканын, эмне үчүн кармалганын дагы билбейбиз. Азырынча айта элек, эми үмүтүбүз эле бар, жакшы болуп кетсин, эртерээк чыгып кетсин деген эле ошол эле үмүт, ошол оңдолсо экен деп. Мен айтам, эгерде мурда Сибат болуп, азыр Маариф болуп кеткен, бирок ошол жерде мугалимдер азыр иштеп атса, мурда ошо Орхан Инанды менен иштеген болсо, силер мындай азыркы учурда өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарды өзүңүздөр көзөмөлгө алышыңыздар керек. Ошол жака баргандан мындай этияттык менен барыш керек. Азыр бизде эл аралык каттам ошо же Москва аркылуу, мурда Москва, азыр Москва жабык эсе, ошо көбүнчө басымдуу, көбүнчө ошол же Алматы аркылуу же Истанбул аркылуу болуп атат да, эгерде түз учпасачы. Ошондуктан мисалы эгерде трансфер менен учуп атсаң, ал жерде мындай коопсуз эле деп ойлойм да, себептен да сен чек арага кирбейсиң. Трансферден мындай анча деле кармашпайт, тийбейт. Ал жерде кайсы бир деңгээлде эл аралык укуктар бар. Бирок эгерде Түркияга кирип атсаң, анда паспорттук көзөмөлдү өтөсүң, ошондой болушу мүмкүн. Ал жерде баягы мурун эле жана бизде красный флажок деп коюшат, мурун эле флажок болушу ыктымал да, баягы Орхан Инандын учурунда эле киргизип койгон болушу ыктымал. Эми кое берсе керек, Орхан Инандыдай албетте анчалыкка чейин барбайт. Ал кишини болсо баягы түзмө түз өзү уюштуруучу Фетхуллахтын бирден бир ишеничтүү адамдары деп камап салды да. Эми анчалык биздин мугалимге барбайт, бирок ошентсе дагы жанагы түрмөнүн, абактын тозогун, ал жер бейиш эмес да, ошонун көрүпкелери мисалы анык болуп калды да. Ошондуктан туугандар, өзүбүздүн коопсуздугубузду өзүбүз байкап, карап, көрүп жүрөлүк. Сак саламат болуңуздар.